анан кыргызды кереги жок. Коркутуп, мокотуп, чочутуп, анан камайм деп, анан антип башкарылбайт кыргыз. Кыргызга дегеле президенттин да кереги жок. Башка улуттай кыргызды бир президент башкарып кете албайт. Анткени кыргыздын ааламдан буйрулган укугу көп. Кыргызга жөн эле бир жол башчы керек. Жол көрсөткөн, улуулук жол көрсөткөн эле адам керек. Ансыз кыргыз карыз болот, кор болот, депсейт. Мисалга улуу аксакал деле ордун билбесе, баласы басынтат, бажасы басынтат. Мисалга духу жок болбосо, өзүн таанып алса, келининен кагуу жейт. Ошондуктан азыркы Сооронбай Жээнбековдун сезону бүттү деп ааламдан бери. Эмне болду деп? Анан ойлойсуң да, бир 6 жылдык срогу бар да бул кишинин деп ойлосоң, ааламда сезон деген бар экен да, срок деген болбойт экен. Мисалы бакты тиксең ойлойсуң, олар 100 жыл, 200 жыл жашайт бир теректер деп ойлойсуң го. А суу келбесе, мисалга, күн тийбесе, алар курап калгандай, ал кишинин да ошо кыргызды улуулукка өткөрүп кетпегендиктен ошо сезону бүттү. Эгер ушул мындай чындык жолу менен ааламдан буйрулган Арстан Алайды таанып, кандайдыр бир жолун таап, өзгөртүүчү сиз экенсиз, энергияңыз бар экен. Ааламдан буйрулган менин энергиям бар. Мен далай депутатка бардым, далай саясатчыга бардым. Алып кете аласыздарбы ушуну, алып кете аласыздарбы деп түшүндүргөнгө аракет кылдым. Мына азыр да түшүндүргөнгө аракет кылып атам. А жок. Түшүнө албады. Себеби энергиясы болбогондон кийин алып кете албайт экен. Мисалга Саякбай ата манасчы да, а башка адам аны айта албайт да. Анткени энергиясы бар. Ошо сыяктуу дагы кыргыздын да энергиясы ошо адамзатты куткаруу үчүн жаралган, Арстан Алай кыргызды ойготуп ордуна отургузуу үчүн жаралган. Сөзгө бар. Сөзгө бар. Сөзгө бар. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толук таба алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер.